Барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргызстанга авиа каттамдар токтоп калды. Аэрофлот менен S7 тилекке каршы учпай калды. Мунун себеби болсо, батыш өлкөлөрү Россияга санкция киргизип коюп туруп, Египетке жана Ереванга учкан 2 Boeing самолетун арестке коюп койду. Себеп деген авиакомпания менен самолет чыгаруучу компаниянын лизинг деген келишими бар. Ал лизингти чектөө койгондон кийин чет жерге учууга мүмкүнчүлүгү жок тилекке каршы. Ошол себептен азыркы учурда Кыргызстандын өкмөтү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Балким Кыргызстандын авиалиниясын, авиатрафиктин каттамдарын балким узартат. Бул биринчи жолу, экинчи жолу болсо Кыргызстанда жана поезд маселеси, балким темир жолдагы ишине ашыптып ошону тезирээк кылганга аракет кылып атышат. Үчүнчү жол болсо, балким жанагы машина менен жүргөн жолдагы ачылышы мүмкүн. Машина менен жол жүргөн болсо, азыр Россия тарапта, Кыргызстан тарапта баары жашынакай эле, болгон эле Казакстан тарап азыр уруксаат бербей атат. Менин оюмча, азыр авиатрафик компаниясынын каттамдарын көбөйтөт, экинчиден темир жолун да ачат. Жаңылыктар болсо силер менен бөлүшүп турабыз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.